Саламатсыз форматтуу Борбордук телеканалдын көрүүчүсү. Бүгүн бизде конокто Нисахар долбоорунун алып баруучусу журналист Омар Даданов. Кош келдиңиз. Келиңиз жакындан таанышалы. Өзүңүз боюнча 3 факт айтып бересиз. Дал ушул 3 информация аркылуу биз сизди жакындан тааныганга мүмкүнчүлүк болуш керек. Кысканыңызга. Омар Даданов, Нисахар берүүсүнүн алып баруучусу. Азыр на данный момент биздики просто өзүбүздүн жеке жашообузду өзүбүздүн коопчулугубуз үчүн көп жерге айтпайбыз да. Ошол нерсе. Кайсыл жерден экениңиз дагы? Кыргызстандамыз. Болду. Нисахар долбооруна чейин ким болуп, эмне менен алектенчүсүз? Нисахар долбооруна чейин алектенген нерселерим көп болчу мен. Көп жерлерде иштедим. Таксист болуп иштедим, стоматолог болуп иштедим, сфере маркетингде иштедим. Көп жыл. Негизи билимиңиз кандай? Эмнени бүткөнсүз? Бул кайрадан эле жанагы жеке жашоо. Ошол нерсе болуп атат да. Ошол нерсе бар үчүн биз көптөгөн интервьюларга барганда, көптөгөн жерлерге барганда өзүбүздү мындай айтпаганга жакшы да, наоборот, булчу. Анткени жана чоң фирмаларга кирип атпайбызбы биз ал жактан деген. Ошол жеке жашоом деп айтып калдыңыз да. Ошол жеке жашооңузга ушуга чейин кандайдыр бир тиешесин жумушуңуз тийгизгенби? Негизи өзүңүздүн үй бүлөңүз боюнча да көп айтпай келесиз. Аларга деген эч кандай тиешесин заралын тийгизбей элеби? Салалым. Жеке жашоону негизи эле айткан эмесмин мен эч кимге. Жок, негизи тийгенби ушу тиешеси? Таасири тийгенби жумушуңузда? Жок. Сиз заранее эле ошентип келесиз, Кандай? Жашооңуз канчалык деңгээлде кооптуу? Эми сизге кандай коркутуулар болот? Анан телефонуңуз дайыма прослушкада жүрөт деген дагы маалымат уктук. Ким айтты? Кооптуу нерселер болот ага. Чалышат, коркутушат, жолукпайлыкпы деп, ушундай нерсе болот да. Анан жалгыз жүрбөгөнгө аракет кылам. Постоянно. Жанына бир адамды алганга аракет кылам да, жаныма алып жүргөнгө. Ошо. Ошол сиз тартып кеткен жерлерден мындай результат болбой калганда учур болобу? Мисалы, сиз кеткенден кийин ошол эле абалда, ошол эле боюнча кайра эле иштеп аткан жерлер болот, э? Мен кечээ бир интервью бардым, ошол жерден эле айттым. Мисалы, Ошто Жаңдор деген кафе бар. Ошол Жаңдор деген кафеге биринчи жолу барганда аябай антисанитария болчу. Барып тартып көрсөтүп кеткем сиңдилер. Андан кийин экинчи жолу бардык. Экинчи жолу барганда то же самое. Ошол эле ойдон турат. Анан ал жактан чыгып санапедим станцияга бардык. Оштунчу. Санапедим станцияга барсам, как раз выездде жүрөт дейт. Аяктан бат жагага алып, кайра тигилерди издеп таап, санапедим станциянын кишилерин анан тигил Жаңдор деген кафеге ошолор менен чогуу биргеликте бардык да. Барып тигилерге түшүндүрүп, мына көрсөтүп берсем, алар айтат, 10 күндүн ичинде карайбыз, анан либо жабабыз, либо булар ремонт кылат деп. Хорошо деп кеткем. Андан кийин 3-чү ирет барганда ошко барсам, дагы эле ошол эле ойдон иштеп атат да тигилерчи. Анан видео чыкты, видео чыгар менен бир жума ичинде ошол кафе жабылды. Мисалы. Ошондой мындай результаттарды ошентип иштеш керек да негизичи. Кайра барып тартты, э? Анан мен таң калам да, жана сиз мисалы бир тамактанчу жерди же бир фирманы барып тарттыңыз. Сиз барганда анан жабыла жыйнап башташат го, тазалашып, ары чуркап, бери чуркап, и ошол процесс дагы камерага тартылып турат. Анан ызылдашат, урушат, тепкилешет, кырылышасыңар, урушасыңар, анан ошончо нерсеси жок эле, жөн эле кечирим сурап, катасын мойнуна алып, экинчи кайталанбайт десе, элдерге мынчалык мындай противный көрүнмөк эмес да, мынчалык чоң критикага кабылмак эмес. Неге адамдар ошондой кылышпайт? Мисалы, сиздин бир маегиңизден көрүп калдым. Клоп деген сайт мененби, Народныйга барып айтканыңызда, мындай кылганга болбойт, тигиндей кылганга болбойт деп атасыз, администратор сразу эле макул деп эле алып жыйнап жүрөт да. Ошол мындай жагымдуу көрүнөт экен. Эй, эмне тепкен атасың? Эй, тебе дейм, аке. Алькони ушул жерде тарт бол. Ызычуу болуп, сиз мисалы азыр бир жерде ушул жерде иштетип атсаңыз, мен кирип келсем, ошондо кирип келген маалда сан норма эмне экенин билбеген адамдар бар да тияктачы. Сен эмне кылып жүрөсүң дейт да. Анан ошентип аны чыгышки деп ошондой башталат. Анан кыргызча мындай түшүндүрүп берем да, кара сөз менен түшүндүрүп берем. Ушундай, бизге болот деп ошентсең да түшүнбөйт. Анан ошондон улам эле ызычуу болот. Өзүңүз айтып кеткендегидей.
тамактанчу жерлерге киргенде сиз дароо эле ошол Несахарда Умар Дадановдун көзү менен карайсызбы же жөнөкөй эле кардар болуп эле кирип спокойно тамактанып эле кетесизби? Негизи көзүңүз биринчи эмнеге урулат? Вилка, тарелка, приборлорго. Кирип барып отурганда биз постоянно айтабыз, мисалычы азыр деле мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетейин. Ар бир адам мисалы ошол жерге киргенден кийин ал деген кардар. Ал кардар деген өзүнүн жеп аткан тамагына требует этсе болот. Ал нерсеничи. Ошону айтып келебиз да. Меке кирип келгенде эле ошол нерседен эле байкалат да, негизичи жөнөкөй эле тарелкадан же вилка кашыктардан эле уже кухнясы кандай экенин ошондо билинип калат да. Анан сиз ошентип кирип тамактанып атканда ошол заведениянын атынан деп сизге комплимент катары тамактарды алып келип берип калышса да. Анан сиз аны тамактангандан кийин кайра эле ошол бир канча күндөн кийин ошол эле жер тууралуу мындай каршы тартканга тарта аласызбы? Же бир аз кыжаат болосузбу? Болобу ушундай негизи ушундай учур? Андай нерсе болгон ооба. Эйрулан байке менен дагы бир жолу болгон ошондой нерсе. Тамак жеп отурса алып келип калып атпайбы? Бир нерселерди алып келип анан бул каяктан десең эле анан тияктан алып келип берди деп элечи. Анан анысына жебей тийбей эле туруп кетип калганбыз. А бирок ал нерсесинен кийин мисалы, если ал жакта нарушение болуп атса, алар элди уулап атса, эмне үчүн биз барбайбыз? Барабыз да. Барасыз. Суроолоруңар жаман катып экен. Закондо. Жок, негизи болот андай нерсечи. Көп деле кездеше бербейт андай. Анда сонда болуп турат да ошентипчи. Тигилер кандай десем эми дос болгонго аракет кылышат да. А биз болсо Несахар долбоору мисалы мен өзүм жеке оюм жана Несахар долбоорунун атынан да айта алам, биз деген эч кандай Кыргызстанды мисал бизнесмендердин ишин токтотууга эч кандай максат көздөбөн жокпуз. Биздики наоборот ата мекендик өндүрүш өссүн, өнүксүн деген максатта ушул проект азыркыга чейин бар. И ошол нерсе сапаттуу болсун деп, э? Анан европейский стандарттар менен жашасак болот да, туурабы? Ошол деңгээлге чейин чыксак болот. Ошо. Муздаткычта эмне туруш керек, эмне канча убакыт туруш керек, канча сантиметр жерден бийик туруш керек деген сыяктуу эрежелерди сиз үйрөнөсүз да окуп ошолорду кайсыл жактан үйрөнөсүз. Анан ошолорду унутуп койгон учур болобу? Ооба. Эмнеге болбойт, баарыбыз инсанбыз да. Унутуп койгон учурлар болот. Мисалы, тигил жактан бир 35 градус деп муну специально бир нерсени монтуп эстеп алсаң, экинчисин унутуп каласың. Ошондой нерсе. Бирок билесиң да үстүртөдөн именно ошондой болбош керек. Анан ошо сизге каршы тарап, ошол эле жердин жетекчилиги тарабынанчы сизден дагы законду мыкты билип, анан сиз ошол сөздөн сынып калган учурлар болобу? Жок, андай болгон эмес. Адашып калып болгон эмес. Анткени сиздин бир маегиңизден уктум. Сүйлөп атканда аябай ойлоном деп турсуз да. Аябай ойлоном, анткени бир эле адашып калган сөзүм аларга чоң плюс, мага минус келтирип коюшу мүмкүн депчи. Мисалы, жанагы эле заведенияга киргенден кийин анан ал жерден канчалык мыйзамдуулукту мисалы биз буга чейин талап кылып келдик, азыр деле талап кылабыз да. Ошол жерде мыйзамсыз иш аракеттерге барбашыбыз керек да биз. Ошол нерсе болуп калат да. Мисалы, мыйзамды билбесең, значит, мыйзамсыз иш аракет кылып аткан болуп каласың. Незнание закона не освобождает от ответственности деген нерсе бар да. Ошон үчүн билиш керек да мыйзамдычы. Анан ошол жерлерде ызычуу болгондо кол салуу болуп калганда өзүңүздү кантип коргойсуз? Сиз өзүңүздү операторду, камераны коргошуңуз керек болуп калат экен да. Ооба. Өзгөчө жана Манасатада көрдүм. Эми адамгерчилик тараптан кечирим сурап кой. Анан бир карап тийбегиле. Sen beni başa uşama. Тийбегиле Sen beni оператор. uşama. Sen özgürce yapırsa düşünmeyapsan. Эмнеге өзбекче менен түшүнүшүм керек? Düşünüşün senin milletin bu. Özgür tilini düşünmeysen eken. Sen özümde işini kıl. Çapçı özümdü. Çapçı özümdü. Оператор балага тийбегиле. Sen beni koluydu al menden. Телефондун аркасынан карап отуруп эле көрүүчүлөргө аябай бир мындай противный көрүндү да, эженин кылып аткан мамилесичи. Урушуп атты, сүрткүлөп атты, анан ошондой учурда аябай прям эмоционально ачууга алдырып салган учурларыңыз болобу? Жок. Болгон эмес. Сабырдуулук баягы эле эң биринчи очередь бизге сабырдуулук болушубуз керек. Анткени бизде бүткүл Кыргызстан көрүп атат. Бүткүл жаштар көрүп атат. Жана жаңы өсүп келаткан мундагы кичинекей мектептеги балдар да көрөт. Көчөдө өтүп баратсам кандайсың Умар байке деп учурашат да. Анан ошолорго биз деген туура талим тарбия көрсөтүшүбүз керек да тигил жак менен. Анан тигил ызычуу кылып атканда ошо менен кошо мушташып кетпейсиң да ал жактанчы. Болбойт да. Ошол нерсе да. Мыйзам жол бербейт да. Бирок мыйзам коргонгонго жол берет.
ошол нерсеси бар да. Тарткан материалдарыңыз чыкпай калган учурлар болобу? Жок. Чат бары. Ар бир чат. Жана сизге Умарини мен өзү жактансың, же болбосо кыргызбызго ал дагы өчүрүп койчу деп эң чоң канча акча сунушташкан? Так, эң чоңу бир где-то бир 2-3 миң доллар болуш керек. Ошондой бир эмнешкен да мага. Бир да жолу бир сомдо алган эмессиз. Эми аны алганда элестеттиңиз, аны алып эмне тиги видеону чыгарбай койбосун. Андай нерсе бизде болбойт да. Мисалы, ар бир эле интервьюдан өзүм да элдерге да айтып жүрөм, то что 4-5 жыл болду да Нисахаргачы. Эгерде бир жерден ошонтип акча алган болсоң, акча алып ошол выпуск чыкпай турган болсо, буга чейин Нисахар долбоору келбейт болчу. Мынчалык элдин ишеничи жок болмок да. Берки проекттердегидей эле жабылып кетмек бүт бартынчы. Ушул долбоордун үстүнөн Эролон байкебиз жүрбөйт эле. Негизи Нисахар долбоорун ким каржылайт? Зарплата. Мен такси менен каржылайм деп айтпаңыз. Аны уктум мен. Негизи ким каржылайт? Ким каржылайт силерди? Эч ким каржылайт. Акчаны каяктан табасыңар? Таксовать этип коет. Жок кандай нерсе. Эч ким каржылабайт. YouTube'дан да акча түшпөйбү? YouTube'дан билесиз да монетизацияны алып салган. Билбейсизби? Билем. Ошо. Башка жок эч кандай. Монетизацияны алып салган YouTube'дан. Сиз мисалы өзүңүз эле эмес, ал жакта монтажер, операторлор бар. Анан ал жактан YouTube'дан мисалы түшкөн акчаны бир 2 күндүк безиндим го дейм мен. Сиз региондорго чыгып каласызбы? Безим менен эле кетип калат да ал акча. Где-то бир 2-3 миң сомдой, 4 миң сомдой түшүп калышы мүмкүн дейиши. Ошондой нерсе да. Мурун жакшы болчу экен, мурун монетизация жакшы болчу да. Ошону алып салбады. Ошондо азыр Каржылоочу эч ким жок азыр на данный момент. операторлор Бир бесплатно строительный иштейби? компания менен иштештик. Дагы болсо ошондой рекламаларды алып, анан ошол проекти ордунан ушинтип биз да өсүшүбүз керек, өнүгүшүбүз керек. Менин оюмча Нисахар деген бул деген движение болуш керек да. Чоң бир нерсе болуш керек да Нисахарчы. Серкиндей мондай студия ачып деген бизде деле жакшы ойлорубуз бар. Ошондо азыр команда баарыңар абсолютно бесплатно иштейсиздер, Жок, операторлорго акча таап беребиз. Кайсы жакта? Эмеден? Эролон байкебиз бар. Биз болсо өзүбүз ошентип бензин куюп, ошентип Эролон байкеден алып, ошентип эптеп беребиз иши операторлоргочу. Анан ошол Нисахардын өзүнүн продукциялары бар, Ооба. Ал кайсыл жактан чыгат? Ал жактан түшкөн доход Ал кимге барат? деген Нисахар долбоорунун азыктары элим үчүн кондитерский цехтин пряниктери болуп эсептелинет да. Жаланган натуралдуу ингредиенттерден жасалган пряниктер. Жок, бул реклама эмес, мен просто айтып берип атам. Ошондой да. Ал цехтин жетекчиси Нурсултан деген бала, хозяин. Нурсултан деген байке, анан анын дагы Нисахар долбооруна кошкон нерсеси абдан чоң да. Нурсултан деген байке Нисахар долбоору мына жабылайын деп атканда, ошондо Эролон байкелер болуп жардамдашып ошентип анан эметип кеткен. Эмне себептен жабылайын болчу? Каржылоочу эч нерсе жок. Операторлору жок, камера жок, ошондой нерселер болуп, Нисахар долбоору ошол маалда 3 айдай, бир 2 айдай ушундай чыкпай калган да. Ошол кездерде. Мен ойлогом да ошол продукциялардан түшкөн доход менен каржыланат депчи. Андай эмес, демек? Жок, азыр ал продукция деген өзүн өзү жаба албай атат да азыр. Ал чыгат, бүткүл магазиндерде бар, азыр Бишкектин чоң супермаркеттеринде. Бирок өзүн өзү тияктагы работниктерди жабат. Жаңы бизнес деген жаңы нерсе ошондой экен да. Кандай учурлар монтажда кыркылып кошулбай калат кадрга? Кадр сыртындагы жанагы тигилеринен аябай эле кол салгандар кошулбай калат. Мисалы чуркап келип мени бирөө ура берсе, же операторумду ура берсе, ошол нерселер кошулбайт. Тигилердин сөгүнгөн сөздөрү кошулбайт. Ошондой нерселер кошулбайт да. Сиз адашып алган жерлер болбойбу? Сүйлөп атып адаш. Жок, андай болбойт. Анткени тигил ошол кирген адам, мисалы мен ошол жанагы айтып кеткендей эле, мен киргенден кийин тигил токтоосуз мени видеого тартып турган учурда. Адашканга билбейм. 1 жылдан бери жүрөсүң, кантип адашасың? Аябай сабырдуу көрүнөсүз да.
Анан ушундай ызы чуудаа көп жүргөндө ошол жактагы ызы чуулар, ошо негативный нерселер сизге мындай таасирин тийгизбейби? Мындай өзүңүз да агрессивдүү болуп жаткандай сезбейсизби? Ошондой сезилип калат кээ бирде. Келе? Мындай нервный болуп уже анан үйгө барсаң мындай нервный дегенде андай көп нерсени уже көтөрө албай ошондой усталость да. Үйгө барганда жатканда эми уктай да албай. А мен сени киргизбесемчи? А сен кимсиң? Мен Умар Даданов. Анда эми уктай да албай. Ошондой нерселер да болуп калат. Ошентип баарынан чарчаганда эмне кыласыз? Ислам жайында тиги өзүм айылыма барганда ошондо шарпай чыгып, жөө басып ошондой болгон. Жумушуңуз эреже мыйзамдарга байланыштуу. Анан мындай учур болуп калат, адамгерчилик менен мыйзам тирешип калат. Мындай келипчи? Ошол учурда көбүрөөк сиз кимисине жол бересиз? Бир эле мисал келтирип кетейин. Сиздин бир видеоңузду көрүп калдым. Шоро саткан эжени тарткансыз да. 13 сом толтуруп коюп берсем 15 сом деп сизге айтып аткан, ошо байкатпай камерага тартып, анан мындай кылбай жүрүңүз деп эскертүү берип кеткенсиз. Бул бир тараптан караганда туура, анткени башкага сабак болушу керек ал нерсечи, бул мыйзам бузуу болуп эсептелинет. Бирок экинчи тараптан караганда бул адамгерчиликке жатпай калат. Анткени комментарийден да окудум, улуу эжени чыгарбай эле койбоп турсуң, камера сыртында эле эскертүү берип койбоп турсуң, бунун деле кудасы өгү бар, келиндери бар деген сыяктуучу. Ушундай учурда кимисине көбүрөөк жол бересиз? Адамгерчиликке же мыйзам? Мен аны кыскача айта кетейин, көрүүчүлөрүбүзгө түшүнүктүү болуш үчүн сразу эле анан шоро саткан эжеге өтүп кетпей. Ал жактан мындай болгондо мен Ошко барып, Ошто тартып жүргөн кезим. Анан шоро ичейин деп, Ош билесиз да, күнү ысык. Анан ичейин деп барып атпаймынбы? Барып эже менен учурашып, анан канча сом эле шоронун кичинекейи? 12 сом. 12 сом. Эже менен учурашып, анан барып чоңучу 16 сомго дейм, Анан айтып атпаймынбы, чоң шоро берип коюңузчу депчи, ичип алайын деп. Десем ал эже если сен мага 16 сом берсең, мен сага бөксөрүп коюп берем дейт. А 18 сом берсең, мага толтуруп коюп берет экен да, эжечи. Мен күлүп атпаймынбы эжегечи. Эми андай болбойт, 2 сом эми мындай эле берип эле коем сизге депчи. Анан десем коюп берди, коюп берип анан ичип, анан айтып атам ошол малдачы эже сиз минтпеңиз. Мындай нерсе болбойт. Ушинтип эле ал эже мисалы 2 сом алсын, тигил тияктан 5 сом алсын, тигил тияктан 15 сом алсын, эч нерсе болбойт деп адамгерчилик деп элечи. Анан качан оңолобуз биз? Качан өнүгөбүз? Биздин ой жүгүртүүбүздү өзгөртүшүбүз керек да. Мисалы биз кыргызбыз го, биз адамгерчиликтүү болушубуз керек эмес. Наоборот, биз постоянно айтам ошону, биз кыргызбыз да дегенде биз сыймыктангандай болушубуз керек. А наоборот, биз кыргызбыз да деп эле, эми эмне болмок эле депчи, андай нерсе болбош керек да. Анан башкаларга да сабак болсун деп туруп, мен эмнеге тартпайм? Толук окуум бар, тартып көрсөтүп койдум. Демек, биринчи сиз эскертүүнү камера сыртынан бергенсиз. Ооба, эжеге айткам, жакшы эле айттым, бирок эже вообще болбойт деди. Анан жок, мен аны мындай эле кылгам. Тартып эле анан сториске эле көчүрүп койгом, Инстаграмга. Сториске чыгарып койсом, ал жактан уже башка маалымат каражаттарына чыгып, смейлерге чыгып кетиптир да, алчы. Чыгып кетип анан шоро сразу жооп берди мага, ошол эле маалына 1 саат ичинде жооп берди го дейм. Эжени жумуштан кетирдик депти. Эжени кетирип салыптыр да жумуштан. Эми эже кетпей деле койсо болмок, эми кетирбей деле мындай. Билбейм, эми өзлөрүнүн эмелери бар. Тем более ал чоң организация шоро. Андай нерсе болбош керек. Ошол көп жаш ишкерлерди, негизи эле ишкерлердин ошол бизнесин токтоп калганына себепчи болуп калганыңызда бир аз да болсо ичиңиз айтышабы? Ооба. Көп учурда. Жанагы тигил Манас атачы, чоң кафе. 3 этаждуу, килтеген. Ага канча деген миллиондон акча кетти. Канча деген эмгек, канча жумушчулар, анан ичинде 100гө жакын жумушту иштейт экен. Алар акча табышкан. Акча таап ошол жерде иштеп атышкан. Ал жагында ойлоносуң, мен деле адаммын да, мен деле ушинтип ойлоном, жаман болуп атат депчи. Ал жак бирок жабылгандан кийин мен допроска барганда, допроска барып, ошондо следовательге айттым. Кафени жаппай эле койгула дедим. Мен өзүмдүн мнением да, жаппай эле койгула кафени, сан нормалар менен иштешсин. Биз жана прокуратура сүрдүртүп салгыла деп берген да тигил жака. Сан норма менен иштешсин просто, ошол эле нерсе депчи. Бирөөнүн бизнесин токтотконго мен каршымын да. Иштешсин, просто таза иштешсин. Сизди азыр жетиштүү эле эл таанып калды да.
атактуу эле болуп калдыңыз. Анан ошол өзүңүз дагы көчөдө жүргөндө достор менен эс алып калганда бирөөнүн камерасына түшүп каламбы деген коркунуч барбы? Анчалык деле эс албайбыз, бирөөнүн камерасына түшпөйчү. Андай деле коркунуч жок. Мен деле адаммын. Бирок тартып монтип атайын, ошентейин деген учурлар кездешет. Болот, атайын. Атайын ошентип провокация кылып чыгарып берелик деп. Ошентип аркабыздан аңдыгандар толтура биздикичи. Мен мисалы Бишкектен азыр кайсыл жакка барам, каяктан каяка барам, уже билип тургандар толтура. Мен мындай жердин көп жерине киргем. Билесиңер, бүт барыңар. Азыр мен могу жерге бара бергем. Жолун ачып эле болду эшикти. Жа сиз Көп жерде мен баары кирем деген сөздү көп колдоносуз да, мен көрүп чыктым да. Анан ошентип атып кире албай калганда учур болобу? Жок. Бир да жок болгон. Жок. Сөзсүз. Мен кирем дедим да. Значит, кирем. Ошол жерге кирип, ошол жердин антисанитариясын тартып элге көрсөтөм. Кайсыл жерден тамак жебе деп сунуштамаксыз? Негизи өзүңүз кайсы жерден тамак жебейсиз? Жебейсиз? Шаардагы. Бир 2 же 3 заведениени айтып берсеңиз. Бишкек шаарданбы? Жок, мен антип айта албайм. Анткени азыр мен ошол заведениени айтсам, ал жака эл барбай калат. Мисалычы, кирбей турган жерлер абдан эле көп. Чоң заведениялар. Жанагы азыр Инстаграмдан, ар кайсы жактан аябай реклама кылып аткан заведениялар да бар эле. Ошол. Атанын тарбиясы балдар үчүн аябай маанилүү да, өтө маанилүү. Анан бизде көп учурда Мен мамам көрүп калса урушат. Түз отур деген да мен. Интервьюларга мугалим деп айтып кеттиңиз да? Интервьюларга баргандан түз отур деп. Жаш келбетөндүк нерсе көп. Көрүп калып, азыр эстеп кетпедим, жантан бери минтип отурам. Минтип отурачы. Анан ошол учурда сиз өзүңүздүн үй бүлөңүзгө, балдарыңызга жетиштүү көңүл буруп, татыктуу тарбия берип жатам деп ойлойсузбу же көп учурду жумушка бөлүп каласызбы убактыңызды? Үй бүлө жөнүндө негизи эле мен жеке жашоом жөнүндө жанагы айтып кеткендегидей эле немеде. Мен үй бүлөңүз кайсыл жакта деп сураган жокмун. Негизи ошо балдарга үй бүлөңүзгө жетиштүү убакыт бөлүп жатам деп ойлойсузбу дедим. Менин балдарым үй бүлөм бар деп ким айтты сизге? Демек жок, Ким айтты? Бул суроо болчу. Бул суроо болчу. Суроо болчу. Эмне суроо? Демек үй бүлөңүз жок. 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 Анан тез суроолор бизде. Бат анан кыска нуска жок. Жанагы болот го, эме андай маалымат берилбейт депчи. Жашоодо көп учурда айтып алган сөздөрүңүзгө өкүнөсүзбү же айта албай калган сөздөрүңүзгө? Айта албай калган сөздөр. Айта албай калгандарга. Чыгармачыл адам катары, журналист катары эмнеден коркосуз? Коркпойм эч нерседен. Жоопкерчиликтүүсүзбү? Ооба. Ичиңизде башка, тилиңизде башканы сүйлөгөн учурлар болобу? Жок, болду элек. Көңүлүңүздөгү нерсени эмес, айтыш керек болгон нерсени сүйлөгөн учур. Жок, болду. Болгон эмес, бирөөгө жалгандан кол чапкан учурларчы? Кайсыл бир нерсе үчүн же бир кызыкчылыгыңыз үчүн? Жок. Жок. Сизди эмнелер кейитет, эмне таарынтат? Колумда болуп жаткан нерселер айтсаңыз болот. Колумда болуп жаткан нерселерди жанагы эле антисанитария боюнча санэпидемстанция иштебейт. Биздин азыр абдан плачевный состояние биздики Кыргыз өлкөсүндө полностью. Ошол антисанитария боюнча эч нерсени дагы эле түшүнбөгөндөр бар. Жана айтып кеткендей эле сан норманы билбегендер да бар. Ошол нерсе жанды кейите турган нерсе да. Өзүңүзгө кандай жакшылык кылып турасыз өзүңүз үчүн? Өзүм үчүн кандай жакшылык дегенде бир нерсе алып өзүмө аласызбы же өзүңүзгө жаккан нерсени кыласызбы? Эмне жакшылык? Баягы бул куртканы алам. Ошо өзүмө. Сахардыбы? Тамак ашты гана эмес, суулук салондорун текшергенге да мүмкүнчүлүк барбы? Анткени азыр ошолордун эле мондай инструменттеринен көптөгөн оорулар жугуп атат да. Бар буюрса, ал жөнүндө бизде жакшы эле маалымат топтолду. Жакында жаңы проект чыгат. Ошол совсем эле YouTube каналында, бирок башка канал ачып, ошол канал менен буюрса чыгарса, стоматология менен салон красоты текшерилет. Убактыңызды бөлүп келип, маанилүү, маңыздуу маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Буга чейинки кылган иштериңиз, мыкты иштериңиз үчүн дагы ыраазычылык билдиребиз. Анан мындан аркы иштериңизге да чоң ийгиликтер болсун. Сизге чоң рахмат чакырганыңызга. Болду. Болду. Сен такыр эле акырын сүйлөйсүз го,
Тигинде ошентип атасың менен. Жок, кандай Азамат Арыков болчу. Не, серьезно айтып атам. Бал убактыңызды бөлүп, Бул мурун чыккан. Азыр кайра жаңыдан баштатабыз да. Ошол журналисттер жок сенде? бар. Биз батыштан. Эми. Бар. Эмне да бирок.